Салам достор, Pre-Intermediate 2 деңгээлинин экинчи тексттик сабагына кош келдиңиздер. Бүгүнкү сабакта англис тилинде коноктостук деген темада текст окуп, кадимкидей тексттин үстүндө бирге иштегенди бышыктайбыз. Буга чейинки тексттик сабактарыбызда болсоңуздар эң сонун билесиздер форматты. Даяр болсоңуздар сабакты баштайлы. Сиздер менен окутулуу English. Менин атым Муна. Кеттик. Окуу сабагында we had guests буга чейин айткандай коноктостук деген темада текст окуйт экенбиз. Аны бирге окуп, угууну практикалайбыз. Тексттин ичинен жаңы сөздөрдү жазып алып, жаттап, текстке грамматикалык талдоо жасап, анан кыргыз тилине бирге текстти которгонго дагы аракет кылат экенбиз. Сабактын планы менен тааныштык. Эми окуу сабагындагы эрежелерди дагы бир сыйра эсте алалы. Бул сабакта менин артыма кайталап окуп турсаңыз, сабак эки эсе пайдалуу болот. Ал үчүн видеону паузага коюп алсаңыз болот. Анан жаңы сөздөрдү көргөндө аларды жазып алып жаттаганга аракет кылыңыз. Анткени сөздөрдү жаттабасак, анда текстти окугандан пайда аябай аз болот. Бул эрежелерди эске алып туруп, анда сабакты баштайлы. Эң алгач биз сиздер менен текстти кошо окуп, сиздер менин артыман угуп, кошо кайталаганга аракет кылышыңыздар керек. Буга чейин айткандай, we had guests, коноктостук деген темада текст деген. Let's go, чогуу окуйлу. We had guests yesterday. Hi, my name is Marat. I was at my parents' house yesterday because we were celebrating my grandmother's 90th birthday. Can you believe it? Of course, we were hosting the whole family. Gathering close ones to celebrate special dates is very common in Kyrgyz culture. It is also very common to cook a lot of food for guests. For example, my father and my brother-in-law were boiling meat for beshbarmak all evening, and my mom was preparing salads. I was setting the table while my sister was cleaning the whole house. When mom finished making salads, we started cooking borsoks together. Hosting guests is a very responsible task. Guests arrived at 5 p.m. and we served them hot samor tea. Afterwards, we all enjoyed beshbarmak. When guests raised a toast to Grandma, my sister and I brought the cake. I think Grandma was very happy to see all her children and grandchildren together. Having guests may be a difficult task, but I love it. Kyrgyz people say that the more guests step into your home, the more blessings will follow. Hospitality is in our blood, I guess. Азаматтар, текстти окуп алдык. Кааласаңыздар видеону паузага коюп, артка барып, текстти өзүңүздүн ылдамыңызда окуп чыксаңыз болот. Биз болсо сабактын экинчи бөлүгүнө өтөлү. Бул текст ичиндеги жаңы сөздөр менен иштегенге өтөбүз. Ал үчүн байкасаңыздар, жаңы вокабулярдын бардыгын карага алып коюп чыкканбыз бул жерден. Ал сөздөрдүн баардыгы тексттин астында тизме катары берилген. Бул тизмени сөзсүз түрдө өзүңүздөргө көчүрүп жазып алсаңыздар, жазып алууну сунуштайбыз. Анткени сөздөрдү жаттасак, текстти окуу экисе пайдалуураак болот деп сабактын башында айтканбыз. Даяр болсоңуздар, кеттик. Төмөндөгү сөздүн которулуштарын колдонуп туруп, текстти бир сыйра кыргыз тилине которгонго аракет кылалы. Кеттик. We had guests дейт. To have guests деген англис тилинде коноктосуу деп которулат экен. Демек, we had деп өткөн чакта айтылса, коноктостук дегенди билдирет экен. Биз коноктостук, we had guests yesterday. Кече дейт, кече коноктостур. Hi, my name is Marat дейт. Салам, менин атым Марат. I was at my parents' house. Мен болдум ата-энемдин үйүндө. Parents' house же чоң үйдө болдум дейт. Yesterday, кече. Because анткени we were celebrating. Celebrate. Майрамдоо экен. Майрамдап жатканбыз. My grandmother's, чоң апамдын, my grandmother's 90th, 90-чу birthday. Туулган күнү. 90-чу туулган күнү, 90 жашы деп айтабыз. Can you believe it? Can you believe it? Ишене аласыңарбы дегенде, элестеткиле деген сыяктуу риторикалык суроо экен. Can you believe it? Дейт. Of course, албетте, we were hosting. Биз тосуп аттык. Host дегенде коноктосуу дегенди билдирет экен. Биз тостук дейт. The whole family. Бардык үй бүлөнү конокко чакырдык дейт.
gathering close ones, gathering чогултуу, close ones жакындарды, to celebrate майрамдоо, special dates өзгөчө даталарды майрамдоо үй жакындарды чогултуп алып дейт. Is very common, аябай кеңири таралган in Кыргыз culture, кыргыз маданиятында дейт. Кыргыз маданиятында салт дейт. Үй бүлө менен чогулуп бир өзгөчө даталарды, өзгөчө майрамдарды белгилөө. It is also жана дагы дейт, also дагы very common, аябай кеңири таралган to cook a lot of food, тамак жасоо дейт, to cook food, a lot of аябай көп тамак жасоо for guests, конокторго көп тамак жасагандагы кеңири таралган же конокторго көп тамак жасоодагы салт десек болот. For example, мисалы, my father and my, менин атам менен жана менин дейт, brother in law дейт. Байкем in law деген кайын журтту билдирет экен эмес. Кайын журт же төркүндө in law деп кошо турган болсок, кайын журт кечиресиздер. Кайын журтка үй бүлө мүчөсүнө эле in law дегенди кошсак, кайната, кайнене, кайни деген болуп калат экен. Бул жерде жезде деген контекстте берилип атат. Жездем менен атам дейт, were boiling meat, эт кайнатып атышкан дейт. Boil кайнатуу, for 5 бармак all evening, 5 бармак үчүн эт кайнатты кечке чейин дейт. All evening же кеч бою дегенди, күнү бою кечке чейин дегенди all evening дейбиз. And my mom, апам болсо, жана апам was preparing salads. Prepare даярдоо, салаттарды даярдап аткан дейт. I was setting the table, мен стол жасадым дейт, дасторкон жаздым, I was setting the table, set the table, while my sister was cleaning, менин эжем үй тазалаганча дейт, while my sister was cleaning, үй тазалаганча, the whole house, баардык үйдү тазалап чыкканча, мен стол жазып аттым дейт, setting the table. When mom finished, апам бүткөндө дейт, mom finished бүткөндө, making salads, салаттарды жасоону, prepare даярдоо болсо, make деген жасоо экен. Салаттарды жасоону бүткөндө дейт, we started, биз баштадык, cooking borsocks together, борсок бышырганды дейт, together бирге борсок бышырганды баштадык дейт салаттардан кийин. Hosting guests, коноктосуу, is бул дегендей, a very responsible task, аябай жоопкерчиликтүү task, тапшырма дейт. Эң жакшы алгачкы 2 абзацты которуп алдык, кийинки бөлүгүнө өтөлү. Кийинки бөлүгүндө да жаңы сөздөрдү карага боеп туруп тизме кылып бергенбиз, кеттик которуп баштайлык. Guests arrived at 5 p.m. Коноктор, guests, коноктор көптүк санда, байкадыңыздар, guests arrived, келишти дейт, унаа менен, транспорт менен келгенде arrived деп айтабыз. At 5 p.m. кечки 5те келди дейт. And we served them, биз аларга бердик же биз аларды сыйладык дегенде, serve деген ошол бир нерсени берүү, сервис көрсөтүү дегенде, served them hot samor tea, ысык самор чайын бердик дейт. Afterwards, андан кийин we all enjoyed, 5 бармак, afterwards андан кийин биз бардыгыбыз 5 бармакты жыргап жедик, же бир нерседен рахат алуу дегенди билдирет. Enjoy, 5 бармакты рахаттанып жедик дейт. When guests raised the toast, коноктор тост көтөргөндө дейт, raise the toast to grandma, чоң апама же чоң апама каалоолорду айтып атканда, my sister and I, эжем экөөбүз дейт, эжем менен мен brought the cake, to bring деген алып келүү, тортту алып келдик дейт. I think, мен ойлойм, grandma, чоң апам, was very happy, бактылуу болду, болду, very happy, аябай бактылуу болду, to see, көрүүгө, all her children, балдардын баарын, жана, and grandchildren, неберелерин, together дейт, бир жерде, бирге, небере балдарын көргөнгө кубанды дейт. Кийинкиси, having guests, коноктосуу же коноктордун келиши, maybe болушу мүмкүн, a difficult task, оор тапшырма болушу мүмкүн дейт. Бирок, but, I love it, мага жагат дейт, мен жакшы көрөм. Кыргыз people say, кыргыз эли айтат дейт, people деген бул жерде адамдар дегенди билдирет, жалпы улут тууралуу сөз кылганда эл деп да айтсак болот. Кыргыз people say, кыргыз эли айтат, that the more guests, канчалык көп коноктор step into your home, кадам таштаса дейт, into your home, үйүңдүн ичине дегендей, into your home, ошончолук the more blessings, жакшылыктар
will follow дейт, артынан келет дейт. Бул баягы кыргыз тилиндеги макал бар го, канча убакыт кирсе ошончо кирет дегендин котормосу деп кабыл алсак болот. The more guests step into your home, the more blessings will follow дейт. Hospitality, меймандостук. Hospitality деген hospital деген сөз ооруган экенин билдирет, бирок аны менен адаштырбашыбыз керек. Hospitality меймандостук дегенди билдирет. Is бул in our blood дейт, биздин каныбызда дейт. I guess дейт, мен ойлойм, менин оюмча, мен эсептейм дегенде. Менин оюмча меймандостук биздин каныбызда дейт. Канчалык оор жоопкерчиликтүү тапшырма болбосо да көп тамак жасап, даярданып, коноктошконду жакшы көрөбүз. Азаматсыздар, текстти бир сыйра которуп алдык. Бул ар бирибиздин үй бүлөбүздө болгон эле нерсе тууралуу айта турган текст деп ойлойм. Ошондуктан ушундай жаатта коноктошконубузду сүрөттөгөндү үйрөнүп алган өтө маанилүү. Бирок текстти окуп, которуп сөз жатуу жетишсиз, туурабы? Мынтип айтыш үчүн биз кандай грамматика колдонулганын да билишибиз керек экен. Ошондуктан азыр дал ушул текстке грамматикалык талдоо жүргүзөбүз. Өзгөчө кандай конструкциялар колдонулуптур, кантип канткенде ал өткөн чакта болгон жагдайларды ушундай кылып сүрөттөп берди, ошону үйрөнөбүз. Өткөн чактагы жагдайлар тууралуу кененирээк айтып бериш үчүн биз чактарды айкалыштырганды үйрөнгөнбүз буга чейинки сабакта, эсиңизде болсо. Мисалы, while I was cooking, kids were playing with Azat. Мен тамак жасагыча балдар Азат менен ойноп атышкан дейт. Демек, бир учурда 2-3 нерсенин болуп атканын айтыш үчүн өткөн чактарды айкалыштырганды үйрөнгөнбүз. Дал ошонун сыңарындай деле азыр тексттин ичинде дагы ушундай сүйлөмдөрдү издеп, жалпы өткөн чактагы конструкцияларды карап чыгабыз. Буга чейинки сабакта past continuous менен past simple'дын айкалышын караганбыз. When my mom was cooking, dad came. Апам тамак жасап атканда атам келип калды деп. Бир кыймыл аракет болуп атканда үстүнөн экинчиси болуп кетти деген учурда керек болчу. Ал эми экинчи айкалыштын түрү past continuous жана past continuous болчу. Эки кыймыл аракет бир учурда болуп аткандыгын билдирген конструкция болчу. While you were worrying, your children were having fun. Сен кейип отурганыңча балдарың жыргап аткан дейт. Жөн эле кейипсиң деген мааниде айтылган окшойт. Мындай өткөн чактагы конструкциялар бизге мурда болгон иш аракетти коос, жеткиликтүү кылып түшүндүргөнгө жардам берет. Ошондуктан булардын мааниси аябай чоң. Азыр when жана while жардамчы сөздөрүн жаттап, эстеп, жакшылап калып, past continuous, past simple'ды дагы тапканга аракет кылалы. Байкасаңыздар, тексттин ичиндеги өзгөчө этиштер карагаал боюлгон. Этиштердин өзгөрүшүн азыр бирге талдайбыз. Анан ичинен албетте өткөн чактардын комбинациясын караганга аракет кылабыз. Тексттин темасынан баштайда дегенде we had guests дейт. To have guests деген фразада to have өткөн чакта had болуп жазылды. Демек, коноктостук деп past simple менен темасы берилген экен. We had guests. We had guests yesterday. Кече коноктостук дейт. Дегенде биринчи сүйлөм эле past simple менен башталыптыр. Кийинкиси болсо Hi, my name is Marat дейт. Менин атым Марат. Марат тууралуу жалпы өзүн тааныштырып айткандыктан биз present simple'да айтабыз, атыбыз, жаш курагыбыз, кесиптерибиз жөнүндө. Демек, present simple'да таанышып баштаптыр. I was at my parents' house yesterday. Кече ата-энемдин үйүндө болдум дейт. To be этишинин was деп өткөн чактагы формасын бериптир. Байкасаңыздар, бул тизмеде дагы этиштердин өткөн чактагы формасы, анан инфинитивдагы формасы берилген. Сиздер кайсы этиштен өткөн чак экен, туура этишпи, туура эмес этишпи билип алганга дагы тизмени бергенбиз. Жакшылап көңүл бурсаңыздар дагы болот. Because we were celebrating, бул жерде биринчи past continuous'тун конструкциясы экен. Себептегенде were celebrating, куттуктап жатканбыз же майрандап жатканбыз деп өткөн чакта узак убакытка созулган кыймылды айтты. To be were өткөн чакта формасы менен турат. Андан кийин celebrate негизги этиш, ага уланган ing мүчөсү менен жүрөт. Демек, past continuous. My grandmother's 90th birthday. Can you believe it? Деген риторикалык суроо экен, элестеткиле дегени. Бул суроо present simple'да түзүлгөн экен. Believe деген этиш эч өзгөрүүсүз турат, байкасаңыздар. Андан ары уланталы. Of course, we were hosting the whole family. Бардык үйдү конокко чакырган болчубуз дейт, чакырып атканбыз деп. Were hosting кайрадан past continuous, анткени were to be этиши, host негизги этиш, ага уланган ing мүчөсү. Кийинки биринчи абзацтын жыйынтыктоочу сүйлөмү болсо, gathering close ones to celebrate special dates is very common in Kyrgyz culture деп present simple менен түзүлгөн экен. Себептегенде биздин кыргыз маданиятына тиешелүү жалпы бир өзгөрүүсүз факт айтт. Бул нерсе биздин маданиятыбыз, бул биз тууралуу маалымат. Кийинки
It is also very common to cook a lot of food for guests деген сүйлөмдөгү present simple'да буга чейинки сүйлөмгө окшош болуп түзүлүп атат. Себеп дегенде биздин маданиятка тиешелүү дагы бир факт айтылды. Факттар, тааныштыра турган нерселер, негизи жалпы маалымат present simple менен түзүлөт. Кийинкиси, for example, my father and my brother-in-law were boiling деп бардык абзац кандай даярдыктар жүрүп атты эле. Өткөн чакта бир узак убакытка жүрдү да даярдык. Ошолорду сүрөттөгөнгө past continuous колдонулган экен. Анан биз тааныган конструкцияда бар экен. Жакшылап көңүл бурганга аракет кылалы. My brother-in-law and my father were boiling meat. Эт кайнатып атышкан дейт. Were түбү этишин өткөн чакта формасы boil, ага кошулган ing мүчөсү. Андан кийин my mom was preparing salads дейт. Апам болсо салат жасап атты дейт. Was prepare негизги этиш, ага алынган ing мүчөсү жана түбүнүн өткөн чакта формасы. Кийинкиси биз тааныган конструкцияда өзгөчө while менен түзүлгөн өткөн чактардын айкалышы экен. Бул I was setting the table. Мен дасторкон жазып аттым дейт. While my sister эжем үйдү тазалаганча дейт. Демек, эжеси үйдү тазалап атты, Марат болсо дасторкон жазып атты. Эки кыймыл аракет бир жерде болгон үчүн while менен колдондук. Анын артынан эле дагы бир өткөн чактардын айкалышы келиптир. When жардамчы сөзү менен when mom finished making salads, апам салат жасап бүткөндө деп, past simple менен. Кайрадан дагы бир past simple менен экинчи бөлүгүн коштук. We started cooking borsocks together. Салаттарды жасап бүттү, артынан борсокторду жасап баштадык деген эки кыймыл аракетти бириктирип айттык. We started cooking borsocks together деп. Азаматсыздар, экинчи абзацтын акыркы сүйлөмү болсо present simple менен түзүлгөн экен. Hosting guests, коноктосуу, is бул a very responsible task, жоопкерчиликтүү тапшырма деп, мындай жалпы бизге statement бир фактты берди. Коноктоскон чын эле оор тапшырма. Ошондуктан жалпы бир маалыматты бергендиктен бизге present simple колдонулуптур. Азаматсыздар, кеттик экинчи бөлүгүнүн талдоосуна өтөлү. Экинчи бөлүгүнүн биринчи абзацы жалаң past simple менен түзүлгөн экен. Өткөн чакта болгон, бул болду, буну кылдык деп айтыптыр. Анан байкасаңыздар, when менен дагы айкалыш бар экен. Азыр бирге талдап чыгабыз. Guests arrived деп өткөн чакта берилген экен. Келишти саат 5-те деп, келишти деп айтыш үчүн arrive этиши өткөн чакта ed мүчөсү уланып түзүлүптүр past simple менен. Анан кийин we served them and we served them деп татаал сүйлөм менен эки этиш биригиптир. Аларга бердик чай деп, serve этиши дагы туура этиш, аягына ed уланып өзгөрүптүр. Afterwards, we all enjoyed беш бармак жыргап жедик деп айтыш үчүн enjoy туура этиш алып, past simple'да ed уланып туруп өткөн чакта формасы түзүлүптүр. Кийинкиси болсо чактардын айкалышы экен. When жардамчы сөзү турат биякта. Байкасаңыздар, when guests raised a toast to grandma, тост көтөргөндө дейт, when guests raised. Эжем менен мен, my sister and I brought the cake. To bring деген учур чактагы этишти өткөн чакка туура эмес этиш болуп өзгөрүптүр. Brought деп формасын өзгөртүптүр. Демек, коноктор чоң неме каалоо айтып атканда, бир кыймыл аракет болуп атканда, үстүнөн дагы бир кыймыл аракет болду. Торту алып киртет дегилер. Андан кийинкиси, I think grandma was very happy to see, past simple менен түзүлгөн экен. Менин оюмча дейт, бир жалпы маалыматты айтып атат, бизге факт. Чоң апасы чын эле бактылуу болду. Аны көргөн Марат бизге ошол факт тууралуу айтып берип атат. I think grandma was very happy to see all her children and grandchildren together. Балдарын, неберелерин көрүп, чоң апам аябай бактылуу болду деп бир фактты айтты бизге. Кийинкиси, having guests may be a difficult task, but I love it деп дагы бир татаал сүйлөм берилген экен. Татаал сүйлөмдүн эки бөлүгү тең present simple'да түзүлүптүр. Себеп дегенде Марат бул жерде коноктосконду жакшы көрө тургандыгынан айтып өзүн тааныштырып атат. Өз тууралуу бир маалымат айтып атат. Коноктоскон оор болсо да мага жагат деп айтты. I love it деп эки этиштен өзгөрүүсүз турду. Бул жерде maybe модалдык этиш колдонулуп айтты болушу мүмкүн деп. Кийинки макал кошулган сүйлөмгө жакшылап көңүл буруш керек. Бул жерде бир эмес, эки кызыктуу конструкция колдонулган экен. Бул жерде кыргыз people say, кыргыз эли айтат, present simple'да айтты. Жалпы макалдар өзгөрүүсүз биз тууралуу маалымат тура. Ошондуктан кыргыз эли айтат дейбиз, макалдар биз менен дайыма болгондуктан. The more guests step into your home, канчалык көп коноктор келсе үйүңө деп. Бул жерде салыштырма даражадагы конструкция экен. The more деген. Канчалык көп конок келсе, ошончолук береке келет артынан деп. The more blessings will follow деп. The деп биринчи салыштыра турган бөлүгүн айтат экенбиз. Анан the more деп кайрадан ошончолук деп
экинчи бөлүгүн кошот экенбиз. The more blessings will follow деп айтыштар менен. Биринчи бөлүгү present simple менен айтылса, канчалык көп киши үйүңө кирсе, экинчи бөлүгү болсо will follow future simple менен айтылды. Себеп дегенде, бул баягы шарттуу сүйлөмдөргө окшош экен. Канчалык бүт кирсе, ошончолук бүт кирет деген сыяктуу. Макалдын которулушундагы конструкцияны бир карап алдык. Эми акыркы сүйлөмдү көрөлү. Hospitality is in our blood, I guess деп. Present simple'да түзүлгөн бир жалпы биз тууралуу фактты айткан экен. Меймандостук биздин каныбызда окшойт деп. Чын эле кыргыз эли аябай меймандос калкпыз. Ошол тууралуу бир жалпы statement, бир жалпы факт болгондуктан present simple колдонулду. To be этиши is деп берилди. Андан кийин I guess деген кошумча мен ойлойм деп кошулган экен. Эң жакшы грамматикалык талдоосун карадык. Кандай эчтер колдонуптур, өткөн чакта кантип формасын өзгөртүптүр, анан өзгөчө when жана while менен түзүлгөн сабактагы комбинацияларды да карап чыктык. Эми ушул алган маалыматты колдонуп туруп, буга окшош текстти өз алдыңызча түзүп көрсөңүздөр болот. Анан котормосун биздин бул жердеги котормого да салыштырсаңыздар болот. Тексттин толук которулушу бул жерде берилген. Видеону паузага коюп өзүңүздөр окуп чыксаңыздар болот. Биз болсо сабакты бүттүк. Алдыда англис тилиндеги префикстер сабагы бар. Ошол сабакта көрүшкөнчө достор. Соц тармактарга да катталууну унутпаңыздар. Жолугушканча.